УТРК Баткен телеканалынан эфир саатын маанилүү маек программасы менен улантабыз. Саламатсыздарбы? Мынакей саналуу күндөн кийин эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана Баткен районунун 90 жылдыгы өзгөчө шаң салтанат менен белгиленгени турат. Деги эле бул майрам кандай тартипте өтөт, даярдык иштери кандай жүрүп жатат, бул жылы кандай өзгөчөлүктөр коштойт? Дал ушул суроолордун тегерегинде кеп кылалы деп турабыз. Андыктан каналды которбой биз менен чогуу болуп туруңуздар. Студиябыздын коноктору Умарова Зуура Бекташевна, Баткен райондук маданият үйүнүн директору, Ганиева Гүлжан Ильязовна, Баткен райондук маданият бөлүмүнүн баш кадиси бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Келе жаткан майрамыңыздар менен дейли. Эми Зуура Бекташевна, сөздү сизден баштасам, айтсаңыз, мына ошол 3 майрамды чогуу белгилегени турабыз, өзгөчө шаң менен дегендей учурда даярдык иштери кандай жүрүп жатат, анан бул жылы кандай өзгөчөлүктөр коштойт? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңыздарды келе жаткан эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы менен жана ошондой эле Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгы жана Баткен районунун 90 жылдык майрамы менен кызуу куттуктап кетем. Барыңыздарга ден соолук, узун өмүр, майрамдык жакшы маанай каалайм. Быйылкы жылы биз ошо 2024 жыл баштап эле биз ошо иш-чараларыбызга ошо Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөн 100 жылдыгына карата, Баткен районунун 90 жылдыгына карата ушундай иш-чараларды бекитип, ушундай өзүбүзгө ылайыкташтырып, ошоларды бекитип мерчемдегенбиз. Анан ошолорду өткөрүп, жылдын башынан бери өткөрүп келе жатабыз. Жылдын башынан бери аябай көп иш-чаралар өттү. Бирок Баткен районубуздун түзүлгөнү ошо эгемендүүлүк күнүнө жана ошондой эле Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгына карата чогуу өткөрүлө турган болуп, ошого азыркы мезгилде кызуу даярданып жатабыз. Бул майрамдын жүрүшүндө бул жылдагы немелерден айырмаланып, быйылкы жылда кечке немеде саат 5тен кийин болот. 5тен кийин өткөрүлөт. Мындан сырткары бул жерде кыргыздын улуттук тамак ашы, боз үйлөрү тигилип, ушундай ал жөнүндө азыр Гүлжан Ильязовна өзү толуктап айтып берет. Мен концерттин жүрүшү жөнүндө айтып бере турган болсом, бул жерде биринчиден ошо Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлүшү боюнча, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү боюнча ушундай эгемендүүлүк жөнүндө, Баткен районунун түзүлгөндүгү жөнүндө ушундай театралдаган көрүнүш болот. Театрлаштырылган көрүнүш болот. Көрүнүштөн кийин ошо Бишкек шаарынан, Баткенден чыккан көрүнүктүү эстрада жылдыздары, ырчылар жана ошондой эле кошуна алаш Өзбекстандан ырчылар чакырылган өзүнчө официалдуу концерт болот. Андан кийин өзүбүздүн Баткендин жергиликтүү ырчылары катышат. Ушундай чоң программада концерт болот. Ошондой шоу менен быйыл кечинде аябай чоң неме менен шоу менен өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Чоң рахмат. Анда Гүлжан айым, эмгек кезегин сизден улантсагы. Саламатсыздарбы, Бермет айым, саламатсыздарбы, Баткен УТРК каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, кыргыз элим. Сиздердин баардыгыңыздарды алдыда чоң салтанаттуу майрамыңыздар менен Баткен районунун 90 жылдыгы, эгемендүүлүгүбүздүн 33 жылдыгы, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракесинин алдында уюшулган майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Баардыгыңыздарга тынччылык, аманчылык каалайм. Жергебизде дайым тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Ушул аталган майрамдарга биз дагы өтө кызуу даярдык көрүп жатабыз бүгүнкү күндө. Борбордук стадионубузда, Баткен шаарынын борбордук стадионубузда Баткен районунун аймагындагы 9 айыл өкмөтү тарабынан ар бирден боз үй тигилип, 10дон ашуун боз үй тигилет. Анын айланасында ошо кол өнөрчүлөрдүн буюмдары, Баткен килеминин даңазала Баткен килеминин көргөзмө, дан азыктарынан көргөзмө уюштурулуп,
ушундай чоңураак, чоң деңгээлдеги башка жылдарга караганда, салыштырганда чоңураак деңгээлде уюштурганга аракет кылып жатабыз. Өзгөчөлүгү эмнеде анда дагы андан сырткары дагы кандай иш-чаралар орун алат? Ушулар тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Өзгөчөлүгү ошол 9 айыл өкмөтүндө ар бир боз үйдүн айланасында шайыр апаларыбыз турат. Бардык конокторду шайыр апалар топтору ыркуу менен тосуп алат. Дагы өзгөчөлүгү кечки саат 17-ден башталат иш-чарабыз. Анан чоң эстрада жылдыздарыбыз келет. Чоң программадагы концерттер менен уланат. Чоң рахмат, кадырман теле көрүүчү. Жогоруда айтып өткөндөй, бул жылкы майрам өзгөчө шаң, өзгөчө салтанат менен белгиленгени турат. Эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы, Баткен районунун 90 жылдыгы, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы чогуу биргеликте өзгөчө шаң менен Өзбекстандан ошондой эле Бишкек Ош шаарынан келген чоң таланттардын, жергиликтүү таланттардын концерттик номерлери, андан сырткары кыргыздын улуттук колориттери чагылдырылган көргөзмө, жарбанкелер, ошондой улуттук күрөш спорттук оюндар менен коштолмокчу. Андыктан келип, Борбордук аянтка келип, майрамды биргеликте өзгөчө шаң менен, мекенчилдик сезим менен тосуп кетсеңиздер болот. Биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Анда Зура Бектажовна, айтсаңыз деги эле ушул районго 90 жыл толуп турат. Сиз көптөн бери эл аралап дегендей ушу маданият тармагын жетектеп келесиз. Эми ушул маданият тармагы кечээ кандай эле, бүгүн кандай, эртең кандай, сиздин пикириңизди уккум келип атат? Өнүгүп өзгөрүүлөр. Ошо Баткен районуна 90 жыл болду деп, ар бир маданият үйлөрүндө, айылдык маданият үйлөрүнө жылдын башынан эле быйылкы жылга иш-чараларды көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылдык. Ар биринин иш-чарасына коштуруп, ар бир айылдык маданият үйүндө жана ошондой райондук маданият үйүндө иш-чаралар саны быйылкы жылы былтыркы жылга караганда аябай өстү десем жаңылышпайм. Себеби бир эле айда апрель айындагы эле мен эсептеп чыкканда 38 иш-чара өткөрүп турбуз да. Мындай өзүбүз Маданият министрлиги тарабынан ушундай келип жыйын болгондо атайын эсептеп чыгып, анан отчет бердик да, ошондо 38 иш-чара бир айда апрелде өттүр да. Ошондой чоң ишчараларды өткөрүп, республикалык деңгээлдеги, мисалы үчүн мына Ыркесе теледолбоору келип, Утеркадан келип тартып кетти. Ошондо дагы ушу Баткендин жөнүндө уламыш, мына Баткен району, Баткен жери кандай болгон, мурда кантип жаралган, ушундай Баткен жөнүндө уламыштарды көрсөтүп, андан сырткары ошо Баткенден чыккан таланттарды, Баткенден чыккан Баткендин өзүн гана даңазалаган обончулардын ырларын, жергиликтүү ырчылардын обондоруну чагылтканга аракет кылдык. Ошондой эле андан сырткары жакында эле биз, мен мисалы үчүн, мен кызым Камила экөөбүз ушу Баткендин жергиликтүү обончусу, ошо мурда көп жылдан бери маданият тармагында иштеп келе жаткан Бабаев Бөрүбай деп мындай Самарканд жөргөсүндө Рүстөм агай деп айтылып келе жатат. Ошол агайдын калемине таандык. Ошол агайдын обону, бирок сөзү Пазила Халилов деген жергиликтүү агабыздын сөзүнө жазылган. Баткеним деген мурда жазылган ыр экен. Ошол ырды иштеп чыгып, жаңыча аранжировка жасатып, Бишкектен барып жасатып, бир неме кылып, анан клип тарттырдык. Бул клипте жалаң гана Баткендин өзүнө гана, Баткендин байлыгы биздин Баткенде бар, башка жакта жок. Биздин Баткендин колоритиндеги бардык немелерди чагылдыранга аракет кылдык. Жерибизди, элибизди даңктадык. Даңктаган немелер бар да. Бул жерде биздин ошонун дагы өрүктүн пышкан мезгили, эң өрүктүн пышкан мезгилге атайын Бишкектен клипмейкер чакырып, ошону тарттырдык. Бул дагы ошо биздин Баткендин, мисалы үчүн, бардык жакшы жерлерине кошконго аракет кылдык. Кудайыркандын чеби, Мадигендин тоолору, Айгүл гүлүбүздү, Төрткүл көлүбүздү, өрүгүбүздү, күрүчүбүздүн, таттуу күрүчүбүздү бардыгынан Аксайда мына баягы Когалаңда неме болуп калган айылдарды кайра карына келтирип, бүгүнкү күндө шаарга айланып калганын, эми элибиздин баатырлыгын, мына жаңы 2090 жылга карата 2024 жылы жаңы ачылган килем цехин, ошондой эле
өзү бизде бар, биздин башка жактарда жок жүл килем, араби килем деген килемдерибизге чейин кошуп, ошолорду камтыган бир клип тарттырдык. Баалуулуктарды даңазалоо максатында Ошо Баткенде гана таандык немелерди мындай алып чыкканга аракет кылып, ошолорду Баткен даңктоонун бир түрү да бул дагы. Чоң рахмат, Зоорабек Ташевна. Эми ушул маданият тармагындагы социалдык курулуштарга бир кезекинде маданият үйлөрүн кара кулпу кайтарып калган мезгилдерден дагы өткөнбүз да. Эми азыркы учурда ушул курулуштар, ошол эле маданият тармагында дагы кандай жаңылыктар болуп жатат? Айтып өтсөңүз. Жакшы суроо болду. Анткени ушундай сиз айткандай иштебейт деген сөздөр бизди ээрчип келди да ошого чейин. Себеби ал убактарда айлык маян аз болчу, андай мамлекет тарабынан дагы колдоо болгон эмес да. Бүгүнкү күндө мында 2-3 жылдын аралыгында маданият кызматкерлерин абдан колдоп, министрлигибиз тарабынан акчалар бөлүндү. Сиз айткандай бардык эле имараттарыбыз оңдоп түзөө иштерин, аппаратура, музыкалык аппаратуралар алынды. Жана ушул жылы Суу башы айыл өкмөтүнө караштуу Апкан айылдык китепканабыз жаңыдан курулуп ишке берилди. Анан дагы бүгүнкү күндө бүгүн ушул 29 август күнү Кыштыт айыл өкмөтүнүн Сай айылында айылдык маданият үйү ачылып жатат азыр бүгүнкү күндө. Жана ошондой эле ушул Баткен районунун 90 жылдыгына карата 2 күн болду Кызылбел айылында ошол маданият бөлүмү тарабынан 30 жашка чейинки 16 жаштан 30 жашка чейинки кыздар арасында, кыз келиндер арасында волейбол өткөрүлдү. Эң жогорку деңгээлде эртеден кечке болуп, ушул кыз келиндерге майрамдык маанайы тартуулай алдык. Ушундай иш-чаралар болуп жатат. Чоң рахмат. Мынакей маданият улуттун жүзү дегендей, сиздер жогоруда айтып өткөндөй, соңку жылдары ушул маданият тармагына мамлекет тарабынан өзгөчө колдоолор болуп, арыш алып өнүгүү үстүндө десек жаңылышпайбыз. Кайрадан темага келсек, Зуурайым, учурда даярдык иштери кандай жүрүп жатат? Даярбызбы майрамды жогорку деңгээлде өткөрүүгө? Кудай буюрса даярбыз, бардыгыбыз даярданып өзүбүздүн эми азыр мына өзүңөр айтып өткөндөй эле азыр мына маданиятка, сахнага өтө көп көңүл бурулуп калды. Анын ичинде Баткенге айрыкча. Анан ошондой заманбап немелер менен азыр камсыздалып, мына шаарыбыз дагы, районубуз дагы мына ошого байланыштуу ар бир ырларын өзүнүн клиптери менен кошо чоң лед экран аркылуу көрсөтүп, анан ошол дагы бизге өзүнчө бир шаң берет да, ошондо бир дем берет, ырчыларга да ошол да дем берет. Анан келген конокторду дагы ошондой клиптери менен келип, ошо клиптерин кошо коюп, өзүнүн ырларын аткарып, ушундай жаңы неме менен келсин деп, ушундай талап неме коюп жатабыз. Өзүбүздүн ырчылар дагы бардыгы ошентип даярданып жатышат. Жаңы немеде бир башкачараак маанайда жылдагыдан өзгөчө кылып өткөрүүнү пландап жатабыз. Буюрса жакшы өтөт деген ойдомун. Ошол учурдан пайдаланып бардык Баткен шаарынын, Баткен районунун бардык жашоочуларына ошо келип, концертти көрүп, ошо атайын конокторубуздун ырларын угуп, колдоп, кубаттап кетишин чакырат элем да. Чоң рахмат. Эми ар бир нерсенин эки жагы болот дегендей, маданият тармагына мына ушундай өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр болуп жатат. Бирок көйгөй жараткан маселелер дагы болбой койбосо керек. Кандай маселелер түйшөлдүк жана анын чечүү жолдору кандай болуп жатат? Эми азыр айтып өткөндөй эле, мындай айылдык маданият үйлөрүндө дагы, райондук маданият үйгө караганда да айылдык маданият үйлөрүндө көп ушундай түйшүк болот. Мындай атайын музыкалык билими бар адистер, маданият тармагы боюнча билими бар адистер жетишсиз. Муну биз акыркы мезгилде маданият тармагынын айлыгы төмөн баягындай болгонуна байланыштуубу, анан жакшы көңүлү бурулбаганына байланыштуубу, музыкалык тармак боюнча, маданият тармагы боюнча окуган немелер жок болгон да, окуган эмес. Бар эле юрист баягындай немелерге окуп кеткен да, элдер мындай немелүү башка тармакты тандаган болгон дейм. Ошону азыркы мезгилде ошо неме жагынан, адистер жагынан чындыгында неме бар, тартыш бар, мындай муктаждык бар. Эми окутканга аракет кылып жатабыз. Ар бир айылдык маданият үйүнүн дагы бардыгына
маданият тармагы боюнча окуганга талап коюп жатабыз. Себеби аттестация болду, аттестацияда бизде ошондой талап коюлду. Биз азыркы күндө керек болсо 60ка кирип калган кызматкерлерди дагы маданият тармагында иштеген немелердин баардыгын ушу маданият тармагы боюнча билим алуусун талап коюп жатабыз. Бирок быйылкы жылы баардыгы тапшырды десем жаңылышпайм. Эми элдин маданиятка болгон мамилеси кандай? Эми элди ар кандай элдин мындай неме кыла албайт экенсиң да элдин. Бирок элдин көңүлүнө ошол немеге тартыш үчүн биз аракет жасап жатабыз, жакшы жагынан неме кылыш үчүн. Бирок элдин маанайы жакшы эле, анан кээ бир бар дейм, мындай башкача кабыл алгандар бар. Анан мындай эмне десем экен, жеңил желпи ырларга жаштар көп ооп кетип жатат. Ошол жагы неме өкүндүрөт. Гүлжан айым, сиздин дагы пикирди уксак. Биздин дагы пикирде ошол маданияттагы көз караштары баягы азыр блогер сыяктуучу ар бир эле баягы ковер ырдап, жылдыз болгусу келгендер бар го. Билими жок эле, мен жылдызмын, мен ырдай алам деген ойдо болот да, бирок чындыгында баягы чымчыкты деле кастапчы сойсун дегендейчи. Ошол музыкалык билими бар жаштарыбыз көбөйсө дейт элем да. Ошол жаштарды, талантыңарды жашырбай мындай маданият тармагындагы окуу жайларга тапшырып келсе, азыр айлык маянабыз дагы жакшы. Мындай сахнага кийилүүчү формаларды дагы камсыздап берип атабыз азыр бардыгы акча каражаты каралгандыктан. Ошол анан Чоң рахмат. Эми алдыдагы иш мерчемдерге токтолуп кетсеңиздер, дагы ушул даталуу күндөрдү, даталуу жылдарды алкагында деги эле алдыда дагы кандай иштерди мерчемдеп жазасыздар? Эми Баткен районунун 90 жылдыгына карата биз жылдын башынан баштагып иш-чарага киргизгенбиз. Бул жылдын акырына чейин улана берет. Жылдын акырына чейин 90 жылдык боюнча ар бир айлык маданият үйүндө, райондук маданият үйүндө ар бир иш-чарабызга да кошуп өткөрөбүз. Себеби бул Баткен районунун түзүлүшү үчүн дагы, Баткен районунун түптөлүшү үчүн дагы, Баткенди ушундай деңгээлге жеткириш үчүн дагы көп адамдардын эмгеги кеткен. Бир канча мына мисалы үчүн Карабагайдан чыккан Самат Сыдыков деген инсан болгон экен. Самат район деген өзүнчө бир ушундай бир ат менен белгилүү болгон неме болгон экен. Ушул жөнүндө дагы ичинде элге доклад жасап, театралган көрүнүш даярдап, айылдык небелерге маданият үйүнү Баткен районунун аймагына маданий тейлөөгө чыгабыз, дагы уюштурабыз деген пландарыбыз бар. Жана ошондой эле жаңы тартылган Баткен Дантагы клиптин бет ачарын коюп, айылкы сактарга дагы жылдын акырына чейин көп маданий тейлөөгө чыгабыз деген пландарыбыз бар да. Себеби бул баягы тарыхы болбой эл болбойт дегендей, өз тарыхын билиш керек, ар бир жаштар билиш керек, ар бир билиш керек деген. Аны биз таркатып, биз жеткирбесек, ким жеткирет эле деген ошондой девиз менен иштеп жатабыз. Рахмат. Гүлжан айым. Биз дагы Баткен райондук маданият бөлүмүнүн 1 жылдык иш планын бекиткенбиз. Жыл башында Баткен районунун 90 жылдыгына, Кара-Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгына карата иш пландарды бекиткенбиз. Ар бир айылдык китепканаларда ошол темага байлуу тематикалык атайын бурчтарды чыгарып, окурмандар менен ушундай даталуу күндөрдү белгилеп, айылдык маданият үйлөрүндө, балдар музыкалык мектептеринде, жаштар саясатынын адиси бар, ошол жаштар боюнча иштеген бөлүмдө дагы ушундай иш пландар түзүлгөн. Ошол иш-чаралар планынан негизделип, бардыгы иштер жылдын аягына чейин жүргүзүлөт. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жатат. Ошондуктан көрсөтүүнүн соңунда дагы кошумча пикирлер болсо, телекөрүүчүлөргө айта алсаңыздар болот. Учурдан пайдаланып, ошол мен дагы Баткен шаарынын тургундарын, Баткен шаарынын конокторун, Баткен районунун жалпы элдерин чакырып кетем. Майрамга келиңиздер, майрамдык маанайды жакшы өткөрүңүздөр. Биздин майрам жылдагыдан өзгөчө болот. Коңушулаш Өзбек Республикасынан дагы өкүлдөр келет. Алардын дагы эстрада жылдыздарын кошобуз концертибизге. Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына белгилүү Баткен районунан чыккан
эстрада жылдыздарын чакырабыз, өзүбүздүн жергиликтүү жылдыздардын коштоосунда, шайыр апаларыбыздын коштоосунда өтө чоң деңгээлдеги концерттик программаны даярдап жатабыз. Келсеңиздер, өкүнбөйсүздөр, жакшы келип майрамдап кетиңиздер. Мен дагы ошо баарыңыздарды майрамды чогуу майрамдайлы деп чакырам. Баарыңар элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, ушинтип майрамдап эле жүрө берели деп баарыңы майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Чоң рахмат. Сіздерге дагы ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп, студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Кадырман теле көрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн ошол алдыда эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы, Баткен районунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгы, Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өзгөчө шаң менен белгилөнчү майрамга карата даярдык иштеринин жүрүшү тууралуу кеп кылдык. Баарыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктап, биздин көрсөтүүлөрдү сиздер соц тармактагы баракчаларыбыз аркылуу, YouTube каналыбызда, ошондой эле Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу баш багып, ортоктошуп көрсөңүздөр болот. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.